إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İnşallah bugün sizler менен Haşr сүрөсүнүн акыркы аяттарыны бөлүшмөкчүмүн. Себеп дегенде, как я понимаю, да, көп адамдар таква деген сөздүн маанисиге барбайт экен. Ушул сөздү разбор кылайлы иншаллах бүгүнчү. Келиңиздер анда аятка көңүл бурайлы. Allah subhanahu wa ta'ala aytты: "Ya eyyuhellezina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." O iman keltirgендер, Алладан коркула деп келет. Котормосунда. Эми сиздерге бир суроо бар. Коркууду күчөйтсө болобу, жокпу? Коркуу бул эмне? Бул сиздин сезимиңиз. Коркуу либо бар же жок нерсе. Бул нерсени сиз эч кандай кылып күчөйтүрө албайсыз. То есть Алладан коркушту сиз күчөйтүрө албайсыз. Эми орозого түшкөн аятты разбор кылып көрөлү. Allah subhanahu wa ta'ala aytып жатат да: "Ya eyyuhellezina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal-lezina min qablikum la'allakum tattaqun." O iman keltirгендер, силерге орозо парыз болду. Как силерден илгеркилерге парыз болгондой эле. Ошондуктан орозону тутуп, орозо кармап, ошол орозо аркылуу такыбалыгыңарды күчөткүлө деди. То есть коркууңарды эсиле ушул котормолорго карасак, коркууңарды күчөткүлө деп жатат. Эми караңыз. Мисалга айтканда, сиздерге таанымал эң жакшы аят бар. Мен оюмча ар бирибиз дайым ошол аятты дуабызда айтабыз. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar deymiz. O Rabbim Allah, Rabbana atina fid dunya hasana, bizge bul жашоодо жана wa fil akhirati hasana, жана акыретте бүт бардык жакшылыктарды бер. Вакина, то есть сакта. Эмнеден? Вакина азабан нар. Жаханнам алоодон сакта. Көрдүңүздөр, таква деген сөздүн глаголу, то есть основасы вакая. Бул жерде как защита бизге защита бер, то есть коргоо бизди. Вакина азабан нар, бизди ошол жаханнам алоодон сакта деп келип жатат. Көрдүңүздөр да? Сактоо. Эми караңыздар. Мисал кылып келтиргенде, муну кантип мисал кылып берсем болот? Мисалы сиздерде карыялар бар. Көбүнчө кары адамдар ооруйт. Биздин кары адамдар ооруйт. Анан ошол оорусуну билдирбейин деп өз балдарына жашырып жүрөт. Айтыңызчы, ошол карыяларыбыз бизден корккону үчүн жашырып жүрөбү же эмне үчүн? Нет, конечно, бизден корккону үчүн эмес, балким бизди ойлоп, бизди мындай волноваться кылдырбастык үчүн, то есть бизди ойлонтуруп койбостук үчүн алар бизге ушул нерсени айтпайт. Бизди кыйнап койбойын деп. То есть бизди сактайт ушул жаман кабардан. Ушул нерсе таква болот олор үчүн.
То есть олар таква кылып жатат. Биздин коркконубул коркпой айтпай жатабы. Жок. Алар просто бизди ойлоп жатат. Бизди жакшы көрүүдө. Биз үчүн күйүнүп жататтар. Айтып жатат. Жок, буларга айтсам азыр жүгүрүштү баштайт нары бери. Анан больница. То есть бизди сактап жататтар. Түшүнүңүз. Ошондой эле Аллах Субханаху ва Тааля иттакиллах дегени бул ошол сактоо нерсени көбөйткүлө. То есть канчалык корозо тутсак же болбосо канчалык көп намаз окусак, жакшы амалдарды кылсак, биз Алланын азабынан өзүбүзгө бир тоскундук кылабыз. То есть защитаны көбөйтүрөбүз. Вот ушул нерсени көбөйтүрүш возможно. Ошого Аллах Субханаху ва Тааля айтып жатат: "Ваттакуллах, инналлаха хабирун бима та'малун". Аллага болгон ыйманыңарды жана ушул жакшы амалдарыңарды көбөйткүлө, өзүңөргө алып коруктуу, то есть защита болот. Кыямат күнү ал силер үчүн жакшылык алып келет менден деп жатат. Ошондой эле карагыла, валь танзур нафсум ма каддамат лигот. Ар бириң эртеңки күнүңөргө эмне жумушту аткарганыңарды карагыла. Бул кыямат күндө айтып жатат. Кыямат күнгө эмне жумуш аткарганыңарды карагыла, себеп дегенде кыямат күнү силер үчүн ол акыркы күн болот. Силер кайра келе албайсыңар. Кайра жашооңорду жашап кете албайсыңар. Дагы бир жолу возможностуңар жок болот. Кыямат күн бул кирдиңизби, болду, кайра кайтпайсыз. Ар бир адам үчүн кыямат бул жашоодон кеткени. Ошого Аллах Субханаху ва Тааля айтат: "Валь танзур нафсум ма каддамат лигот. Ваттакуллах, инналлаха хабирун бима та'малун". Билгиле, что Аллах Субханаху ва Тааля силерди көрүп турат. Аллах сизди, мени көрүп туруучу зат. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля айтып жатат: "Валя такуну каллазина насуллаха". Алланы унутуп койгон адамдардан болбоңуздар. Фаансахум анфусахум. Если ошондой адамдардан болсоңуздар, Аллах сиздерди өзүңүздөрдү унутуучу кылдырып коет. То есть өзүңүздөрдү дагы унутуп калышыңыздар мүмкүн. Жаман амалдарды кылып кетишиңиздер мүмкүн, ошо өзүңүздөрдүн ким экендигиңиздерди билбей калганыңыздардан кийин. Улайикал фасикун. Если ошондой кылган адамдар болсоңуздар, алар чын эле фасыктар болуп каласыздар. Ла ястави асхабун нари ва асхабул жанна. Jannat eğileri менен жаханнам eğileri тең эмес. Ла ястави асхабун нари ва асхабул жанна. Асхабул жаннати хумул фаизун. Jannat eğileri faizdin içinde болот иншаллах. Аларга бүт бардык жакшы нерселер жеткирилет. Каалаган ою максатыга жетишет алар. Себеби ар бир адамдын максаты бул жашоодо жаннатка жетиш. Вот, жаннат ээлери ошол максатыга жетет. Эми мен сиздерге аятты дальше айтып жатам. Лау анзална хадал Кур'ана ala cebalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Ve tilkel emsal nadribuha lin-nasi la'allahum yetefekkerun. Бул аятка көңүл буруңуздар. Себеп дегенде бул аят өтө күчтүү, өтө маанилүү. Мисалга айтканда, биз көбүнчө айтабыз да,
адамдар мындай ишеними, Аллага ишеними жок болсо, биз аларды неме дейбиз? Жүрөгүң ташпы дейбиз, а? Бул жерде Алла субхана тааля айтып атат. Лау анзална хазал Кур'ан ала жабал. Эгерде ушул Кур'ани Карим тоого түшкөндө, то есть тоо үчүн түшкөндө, адам үчүн түшкөндө эмес, тоо үчүн түшкөндө, сиздер көрөт элеңиздер. Сиздер көрөт элеңиздер анын ушундай коркунучтан, мана коркуу ушул жерде келип жатат. Хошиан деп, мана ушул реальный чистый коркуу. Мана арабча тилинде коркуу хошия менен келип жатат. Вот ошол тоо, если эгерде Куран ошол тоо үчүн түшкөндө, тоо ал Куранды окуп, маанисиге көңүл буруп, коркконудан калтырап, титиреп, жарылып, жоголуп кетмек эле деп жатат. Алладан коркконудан, хошиятилла. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Эми ойлонуп караңыздар. Эмне үчүн Аллах субхана ва тааля бизге мисал кылып тооду берип, неме кылып жатат. Тоо бул таштан неме болгон, соединяция болуп, тоо болгон нерсе. Ошондуктан кээ бир адамдардын жүрөгү таш сыяктуу дейбиз. Алардын жүрөгү таш экен дейбиз. Көрдүңүздөр, то есть Аллах субхана тааля айтып жатат. Если бы Кур'ани Карим тоого түшкөндө, тоо ошондой эле жарылып, бузулуп, жоголуп кетмек эле дейт. А эмне үчүн дейт, адамга түштү дейт, ошол жүрөгү таш адамдар, ошо ташы жарылып, жоголуп, жүрөгү чистый, Алланы сүйгөн болуп калбайт деп жатат да. Вопрос берип жатат. Ойлонуп көрүңүздөр, бул өтө маанилүү аят. И дальше Аллах субхана ва тааля айтып жатат. Себеп дегенде, бул нерсе болушу үчүн адам ойлонуучу болуш керек. Мисалы биз Куранды окуйбуз. Билем, мен кээ бир адамдар Куранды жатка билет. Бүт бардык аяттарыны бир жерден окуп бере алат. Бирок бир да аятына көңүл бурган эмес экендигин түшүнөбүз. Если ушул аят неме деген маани берет деп сурасаңыз, ал сизге жооп кайтара албайт. Себеби азыркы адамдар Курандын маанисине эмес, анын кооз окулушуна карап, же болбосо просто мындай шкафка коюп красота, же болбосо үйдү коруктоочу кылып койду. Нет, Куран андай нерсе эмес. Куран бул биздин Аллах субхана таалядан специально түшүрүлгөн китеп. Хасса, специально, чтобы биз аны окуп, түшүнүп, Алланы тааныш үчүн. Ошондо гана биздин жүрөк, как ушул тоо жарылып жоголуп кеткендей, биздин жүрөктөгү таштан жарылып жоголуп кетип, биз Аллага жакын болобуз. Ошон үчүн Аллах субхана тааля айтып жатат. Бул аяттар только ошол ойлонуучу адамдар үчүн.